Мен кыргызмын, сатылбаган сатпаган. Ошмонун индустриалдык педагогикалык колледжи Кара-Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгиледи. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар мамлекеттин түптөлүшүн, басы өткөн жолун кийинки муунга жеткирүүгө чоң салым болоорун белгилейт. Турпагыңа белгиңди жийип кыргыз. 1924 жылы 14 октябрда Кара-Кыргыз автономиялы облусу түзүлгөн. Анын башында, сап башында биздин ата-бабаларыбыз турган. Бул Юсуп Абдрахманов, айта кетчү Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, мына ушу ата-бабаларыбыздын эмгеги зор, анан чоң. Аны биз унутпашыбыз керек. Келечек муунга, азыркы замандаштарыбыз ушу келечек муунга буну эң маанилүү, баалуулуктардын катарына киргизип өткөрүп берүү бул биздин чоң милдет. Негизи Кара-Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын өткөрүү университеттин башка колледждеринде да уланууда. Кара-Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына арналып, биздин ушул Ошмого караштуу бардык колледждерде ушул саатта, ушул мезгилде, ушул маркага карата иш-чара уюштурулуп атат. Ушул иш-чаранын негизги эле максаты биз ушу келечек муундарга өсүп келаткан муунга кыргыз мамлекетинин баалуулугун, ошону ыйык сактап алуу үчүн кызмат кылып, ошону келечек муунга өткөрүп берүүнүн мурас катары экендигин түшүндүрүү, аларда патриоттук аң сезимди ойготуу, мекенге болгон сүйүүнү бекемдөө максатында ушул иш-чараны уюштурууда. Мындан туура 100 жыл мурун Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Бул күн кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра жаралгандыгын тастыктаган тарыхтагы эң маанилүү дата болуп саналат.